Кыргыз тили кулакка кандай жагымдуу, кандай шыңгыр үндүү кылат. Жаңы төрөлгөн чүрпөдөн тартып, азыр бул үйдөн кош айтышып бараткан карыяга чейин ошол тилдин ээси. Тил маданият башаты, булагы. Ошондуктан ошол тилди өнүктүрүү, өстүрүү, тилди багуу ар бир адамдын асылдык милдети болуп саналат. Мамлекеттик тилибиздин мыйзамынын кабыл алынгандыгына быйыл 31 жыл толуп отурат. Мына ошол жылдар аралыгында алгылыктуу иштер жаралды. Ушул учурдан пайдаланып, баарыңыздардын мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынган күнү менен куттуктаймын. Байрамыңыздар менен. Үндөйм десең кыргызча үндөгүлө, сүйлөйм десең кыргызча сүйлөгүлө. Мазак кылып орусча билбегенде кыргызча сүйлөсө күлбөгүлө. Булбулдун тилин жаңылткан тил, торгойдун үнүн тарылткан тил. Төгүлгөн нөшөрөңдөнүп төкмөлөр обон салышкан тил. Самандай кылып сапырып замандын өзүн карыткан тил. Башка эмес, обого колду серметкен, оюңду көккө дегдеткен, 18 000 ааламды обону менен терметкен, манасты жараткан тил. Атанын дээри, апанын мээри болгон тил. Бабага күч берген тил, балага сүт берген тил. Ыр деген тоодан аккан тунук булак, мөлтүрөп бермет болуп тунуп турат. Уну же балды жүрөк катып алат, аны тил чыдамсыздан айтып салат. Жаңы учкан көктөгө бүркүттөйбүз, кенен жайда талашып түртүшпөйбүз. Эне тилин унуткан маңкурттарды тилсиз жана кыймылсыз түркүк дейбиз. Tildi saqtab bekemdep bütündügün, ene tilin ömürün üçündügün, kakşay beret degenler ay, aytkan sözgö kulaksak düşünbügün. Atın kırgız, zatın başka, Özüң кыргыз, сөзүң башка. Dinin kırgız, tilin başka. Bolup kalsın debesең, жыйындарда, курултайда, чогулушта, ажон баштап, кожон коштоп, өз тилиңде сүйлө.